Көңілді кешіңіздер мен урматтуу көрүүчүлөр. Эшик-бешиктерди жаап олтуруңуздар, көбөйүп кетпейли, бирөө жарым кирип кетип. Азыр мындай кылайлычы, окшошпой калды. Балдар жокпу бул жерде? Как раз жок экен. Азыр мен кайра башынан чыгам, сиздер тим эле аябай популярный адамды тосуп алгандай, таанымал адамды тосуп алгандай тосуп алыңыздар, кайра башынан кыйкырып, бакырып. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless. Рахмат. Мынакей агаларыбыздын концерти бүгүн 20 жылдык юбилейлик майрамы дегендей, ушул агаларыбыздын аркасынан жүрүп биз дагы эл аралап жүрөбүз. Кыргызда жакшы сөз бар, элдин кичүүсү болгончо иттин күчүгү бол деген. Булар 6 жигит сахнага чыгып алып, ырдап бир нерселерди аткарып берип атса, сиздер кол чап, кубаттап, аябай жакшы маанайда концерт көрүп атасыздар да. Өзү негизи булар ушул жерге, ушул сахнага чыгып концерт коюш үчүн биринчи мен колдонулам. Концерттен 15 күн мурда ар бир столба менен раз-нараз сүйлөшүп афиша илем. Андан кийин концерт боло турган күнү ушул дворец спортунун аркасына машинаны алып келип токтотуп коюшат. Формаларын, кийимдерин раздевалкага алып үтүктөп, туфлилерин тазалап, көйнөктөрүн тим эле сонун кылып үтүктөп берем. Мындайча айтканда мен ушул алтоонун катыны эле болуп калдым да. Жана Ильяс агабыз айтып атпайбы? Борончу Кудайбергеновду тааныгандан кийин артынан мындай деп коет, анан мени алкаш деп коет депчи. Ушул агаларымы ээрчип сахнада жүргөнүмө быйыл 10 жылдын жүзү болуптур. Жакшылап ойлонуп көрсөм, 10 жылдын ичинде мени эл деле кыйратып таанып аптыр да. Анан ойлондум, ушул 10 жылдын ичинде эмне деген жумуштарды кылдым экен деп буга чейин ойногон интермедияларымы, сатираларымы архивден, YouTube'дан жакшылап карасам, могу желмогуздар мага 10 жыл аялдын ролун ойнотушуптур. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Мен эркек болуп сахнага чыкпапмын. Бүгүн мына биринчи жолу алдыңыздар да мына костюм шымчан турам эркек болуп. Bir ай мурда башталган концерт 20 жылдык деп, анан концертке катышып ойнойсуң инем дегенден мен айттым, эгерде агалар аял кишинин ролун ойното турган болсоңор мен барбайм дедим. Десем сен эркек болуп ойнойсуң деди, анан ушул агаларыбыздын концертинде насип экен, ушул залда менин бир сүйлөшкөн кызым олтурат, ошол сүйлөшкөн кызымды ушул сиздердин көзүңүздөрчө тургузуп бир бата алып дегенде мына арка жакта олтурат, ордуган туруп койсоң мына. Алдап койдум. Ушака мынча жакын эл келебиз биз я. Бир нерсе десе эле ошонун аркасынан тааныбаган мага ушунча алданасыздар, тааныгандарга алданып олтурабыз да. Ушул күнгө чейин. Өзү үйлөнөйүн десем агаларым коркутуп коет. Үйлөнсөң проблема башталат. 1 жылдан кийин памперс ташыйсың, аялың каякта жүрөсүң, качан келесиң деген суроолорду берип башың оорутат деп айтат. Ушул үйлөнгөндүн кандай жакшы жагы бар, кандай жаман жагы бар? Мен ошону тактап сурап алыш үчүн 3 баланын атасы, бир үй бүлөнүн президенти, маданияттын мыкты кызматкери, сахна төрүнө кудул ырчы Ильяс Иманалиев агамды чакырайынчы, кеңеш сурайын. Ильяс Иманалиев. Ош Бишкек жолунда айдагандын Мерседес, жанымдагы жүрөгүм Мерседестен келем. Не oldu? Я. Не oldu? Ильяс сахнада турат, неудобный эмеспи? Мен сизди чакырганымдын себеби мындай да, эмнеге сизди көп ээрчип жүрөм, эмнеге сахнада бирге турганды жактырам. О, экөөбүз жанаша турганда элдер мени бир аз семизирээк көрөт да, ошон үчүн чакырам сизди. Сен экөөбүздүн айырмабыз жок, болсо бир граммга айырма болушу мүмкүн. Группада 2 Ильяс бар. Бири сулуу, бири анча деле сулуу эмес.
ким ошондо анча деле эмес? Жок, сулуусу менмин, эми анча деле эмесин издеш керек да. Мен ойлоп атпаймынбы, анча деле эмес эми чыгат окшойт деп атпаймынбы? Жок, сиз сулууга кошулбайсыз. Эмнеге чакырдың ошону? Үйлөнөйүн деп атам. Үйлөнөйүн деп атам. Анан мен тиейм сага. Жок, мага тейиң деп айтпадым. Мен кеңеш сурайын деп атам да. Үйлөнгөндүн кандай жакшы жагы бар, анан кандай жаман жагы бар. Жакшы жаман жагы. Эми жакшы жагы үйлөнгөндөн кийин аялың көрөсүң, анан үйлөнүп бүткөндөн кийин энең көрөсүң, ошо эки вариант, башка вариант жок. Башка вариант жокпу? Жок, башка вариант. Жок, үйлөнөйүн эле деп атам. Бирок кыз жок болуп атпайбы? Не деп? Кыз жок. Кандай кыз жок? Мына зал толтура жакшынакай кыздар. Биз деле ушинтип эле үйлөнгөнбүз, концерт коюп атып эле, жакшынакай кыздар менен таанышып эле үйлөнгөнбүз. Мына жакшынакай кыздар турат, түшүп алып, бир четинен тааныша бер. Эми залдан карайын десем боло берет ошондо. Залдан карайсың да, элдин баары биякта болсо көчөдөн кармак болуң, амай. Кыз го. Чөйүн анда залга. Түш барып туруп эле, мынерден караштырып барып, караштыр, анан кийин күйөөсү бардын алдына барып алба. Жо, Дворецти айланып качкын келбей атабы акыры? Азыр Ильяс аке келин менен кызды айырмалашпай аябай кыйын заман болуп атат да. Ооба. Экөө тең жолугу жок жүргөн заманда. Конечно. Бирөөнүн эле аялын кармап алып сокулуга чейин пешком качып жүрбөйбү? Ошону айтып атам да мен, караштыр дегеним ошол. Бойдок кыздар, күйөрмандарыңыздар бүт эле кемпирлер экен да. Күйөрмандарыбыз кемпирлер болсо, ошо кемпирлер жетелеп келген неберелер бардыр. Кара да. Бойдок кыздар барбы? Араңыздарда бойдок кыздар. Бойдок кыздарма? Бир болсо кара сулук туугандар айтмакчы, боп кеттим менчи. Эмне болуп кеттиң билбедим, тезирээк ап чык бияканда. Эми айланайын, биз деле ушинтип келгенбиз. Таш түшкөн жеринде оор дейт. Жүрүңүз. Бул деле тие албай эле турган экен, мына турду. Жүрүң. Жамгыр болуп төгүлгөндө Кол чаап коюңуздар. Булуттардан кабысынар бөлүнгөндө Мен сизге канча жолу айтам. Не деп? Мен красавчикмин деп, мына ээрчип келди таканса. Ээрчип келди? Билбедим, мен ээрчип келгенин көрбөдүм, алдына салып айдап келди окшойт каз сен. Так, атыңыз ким чоңуз? Нурсулуу. Нурсулуу? Кубанычтамын таанышкандан. Ал менен эмне таанышып атасың? Мага тиесиң го? Мен эмес, сен? Мен таанышам мына. Ильяс. Нурсулуу. Очень проблема. Ой, приятно дегеним. Азыр приятнасын айтып тур, кийин проблемасын айтасың. Эми Нурсулуу, сизди бекеринен чакырбадык, азыр муну үйлөнүш керек болуп атат да. Үйлөнүш керек болуп атат да, анан кыздарга болгон мамилеси кандай, экөөбүз мындайча айтканда экзамен алабыз азырчы. Сиз менен келип таанышат, мындай сизге жакшы сөздөрдү айтат, кандай ошол жагын көрүп берип коебуз, макулбу? Мен азыр бул жактан кинодогудай, клиптегидей жай музыкалар менен акырын басып келип, сүйүү сөздөрүн арнап, поэзияларды арнап, анан мага турмушка чыгасызбы дегенде сразу эле ооба дебейби, мындай назданып, кылыктанып, жана я в шоке, не ожидала, наконец-то да деп мындай, Да деген жеринен эле, да пошел ты козел деген жерлерин керек жок. Болду, давай кеттик. Башта. Нурсулуу. Болду. Башка музыка койгун, Не болду? Мен мына музыканы уксам эле жана өбүшүп бердим беле деген жер эсиме келет да. Адамдын оюн бузбай, азыр ошентип айтып алып, жаакка жесем эмне болот? Эчтеке болбойт. Жаакка жемей мода болуп атат го. Башка музыка. Кеттим. Мына. Нурсулуу. Не болду сага? Кыз кишиге да ушинтип келеби? Сен бир кошунаңан карыз сураганда эле карыз берип турчу дегенде эле ол келдиң. Болбой калды. Не деген бул? Мына назик сүйлөп келсең. Назик сүйлөп. Назик, жумшак сүйлөп. Жумшак сүйлөп. Болду. Нурсулуу. Ару затым, ай чырагым, аппагым. Сени көрүп мен бир нерсе боло баштадым. Чөнтөгүңдө жүргөн экен катылып, качанкы бир мен жоготкон байпагым. Сен байпагың бул эмне кылат? Байпагың эмне кыласың будан сурап? Болбой калды. Айланайлы, үйлөнгөндөн кийин сурайсың байпакты. Жанагы баш бармагы
чыгып калган байпагым кана деп ошондо сурайсың. Башкача келейин. Башкача келейин. Башкача. О, алтыным күндө сага жай келем. Так. Сен чыкканча сүйлөшөмүн ай менен. Үрүп чыккан кичинекей күчүгүңө банкрот болуп 3-4 күн бою нан берем. Күтүп жатсам сени жаным эшикте, майка кийип атаң чыкты эшикке. Эй. Атасын эмне кыласың эшикке чыгарып? Өзүн чыгарып бер да чакырбай. Нурсулууга бара калсам атасы чыгабады, эми туртурбайсың, майка чаңгалып кетти, киргизип коеюн. Майка чаңгалды киргизип, эмне кылат элең чыгарып аны суукта ишитип, сыртта жамгыр болуп атат тагы. Эми кыска убакытка иши бар экен, чыкты да. Мындай өзүнө окусаң ырды, атасына эмес. Өзүнө. Ошон үчүн да үйлөнө албай жүрөт окшойм. Ошон үчүн үйлөнө албайсың. Болду, мына оригиналдарынан, лирикалырлардан. Карындашым салба мени убайга. Теңей берем кол жетпеген күн айга. Макул болуп мага тийсең карындаш. Балайында эс алабыз Дубайда. Вуйнин муну актриста. Эй. Да, адам ишене турган сөзүң айтсаң, ишене турганын айт. Эми азыркы кыздарга ушинтип айтпасаң тийбей атпайбы? Эй. Өзү карзың толтура жүрөт го бул жакта, карыздарың толтура болуп атат. Карзың төлөп кана кийин Дубайга кетип, мына ишене турган, мындай жакыныраак жерди айтсаң. Ысык көл. Ысык көлдү айт. Ысык көлгө барабыз деп кой. Как раз балыкчыдан баягы 2 дос бала тосуп алат. Алар палатка тиги ошол жерде жатат экен, бар кимди тосуп алып узат эле. Билбейм эми ким тосуп алат, чыкса ысык көл мындай ишеничтүүрөөк кылып айтсаң. Болду. Дубайга деп. Дубай болбой калды, чорумчусок экенбиз. Жетелешип көп жактарга барабыз. Бой көтөрбөй биз жака да караңыз. Бир өмүрлүк жар боломун деп айтсаң, макырыңа iPhone 14 алабыз. Макырыңа iPhone 14 алабыз. Сен биринчи оны Samsung'ты чыгар залогтон. Бунун деле апетти крокодил экен, 14 десем 15 сентябрдан чыгат деп атат. Анакей. Биринчиси муну телефонуңду чыгарып алсаң, биринчи өзүң телефонуңду залогтон чыгарып ал, анан кийин iPhone алып берем. Мындай кылайлычы. Сиз мындай келиңиз, Нурсулуу. Мени карап бир 3 кадам басып коюңузчу, бери карап, 3 кадам. Буттары түзел экен. Ами, муну бутун эмне кыласың? Түз кыйшык экен карап. Апам айтат да, балам сен өзүң арыгыраксың, анан кичине үйлөнө турган болсоң, семизирээк, анан мындай буттары түз кыз ал дейт да. Себеби мен көп балалуу болгум келет да. Так. Анан буту кыйшык кыз алып алсаң, улам төрөгөн сайын рамалар кыйшыйып мындай 5-чи балага барганда Конор Макгрегор окшоп басып калабы? Эмне болуптур эми 5-чи барганда Конор Макгрегорго окшоп ушундай ырларды окуп жүрө бересиңби? Ушу буткалай ырларды окуп жүрө бересиң. Андай ырлар деле бар. Кандай? Мен сен үчүн талаадагы тайлак болом. Мен сен үчүн жуулбаган байпак болом. Сенин бутуң түз эмес кыйшык экен. Мен дагы сени сыйлап тайтак болом. Болот экен го. Мен сен үчүн Африканын карын кечем. Мен сен үчүн Антарктиданын гүлүн терем. Мен сен үчүн жазда жүрүп өтүк менен. Мен сен үчүн кыштан чыгам тапичке чейин. Вот ошон үчүн бойдок жүрөсүң да сен. Кыштан тапичке чейин чыксаң, нормальный адам кыштан тапичке чейин чыкпайт да, ошон үчүн бойдок жүрөсүң да. Ушунтан кыруу койбой. Жашын сурабайлы? Жашын. Неме? Жашыңыз канчада? 19-да. 19-да. Неме, биздин жигит сизге жактыбы? Ошону айтып коңчу. Ава, жакты. Айрыласың болду эми, айрыласың. Эми концерттен кийин сүйлөшөбүз, эми муну узатып алып барып кой. Болду, узатып коелу. Узатып коелу, карындашыбызды. Рахмат сизге. Рахмат. Нурсулууга кол чаап коюңуздар. Узатып коебуз. Жакты деп атат, эми эптеп этегин маккам кармап ушу менен жакшы жашап кал эми. Концерттен кийин сүйлөшүп мындай. Өзү негизи калың канча турат өзү? Я. 5 эмне? 500 миң? Ай, 500 миңби? Азыр 500 миң болуп кеткенби? Ильяс аке, 500 миң калыңга төлөгөндөн көрө эрге тийип кеткен жакшы го. Муну 50 миңге сатам, ким алат? Эч ким албайт. Анчалык эмес эми. Ошо 500 миң мейли эми үйлөнө турган болсок анда төлөйбүз дейм. Кыргыздын кадасында салтында бар. Неме мындай бөлүп просрочка кылып төлөсө болбойбу? Көнүп калган дегендей. Ильяс Крутойго кол чаап коңуздар.
Рахмат. Өзүңүздөр билесиздер, биздин агайыбыз көптөгөн шакирттерди сахнага тарбиялап алып чыкты. Ошолордун арасында эң акыркы жашоосунда эң акыркы шакирттеринен болуп калган ошол Ильяс Крутой жигит дегенге кол чаап ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Келиңиздер, биз концерт Угантабыздагы сахнага Акылбек Абдиевди чакырабыз. Абдиев студио профессионалдык фото-видео кызматтарынын бардык түрүн сунуштайт. Клип, концерттик жана жарнамалык роликтер, документалдык тасмалар, love story, фотосессия, слайд-шоу. Сиздин жакшылыгыңызды жогорку сапатта өз ишинин чеберлери чагылдырып калууга даяр. Толугураак маалымат алуу үчүн 0786 02 12 сандарына байланышыңыз. Абдиев студио тартуулайт. Ошондо биз да токтогулдук болуп калдыкпы? Мындай билгенде мен да баткендиктерге айтып койбой. Келиңиздер, ушундай жагымдуу күлкүлөрдөн кийин жагымдуу ырларга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Сиздер үчүн Көбүк Калыков агабыздын Жаштык, мастык деген ыры сиздер үчүн күлдес болсун. Кол чаап газетеге турабыз. Сүйөктесе сүйүп калдык, бойдок болуп жүрүп калдык, балдар менен күндө жолугуп. Сүйгөнү билбей туруп, свидание күндө куруп, кыздар менен күндө жолугуп. Эй, сүйгөнү билбей туруп, свидание күндө куруп, кыздар менен күндө жолугуп. Ойлонбостон эч нерсени, ойносок деп кеч кирсе эле, оңду бүткөй жүргөн кез эле. Шараптанбы, арактанбы, шайтан айдап баратканбы, мас болууга күндө шаш элек. Эй, шараптанбы, арактанбы, шайтан айдап баратканбы, мас болууга күндө шаш элек. Кумар сүйүү отту, сезимдерге салды чокту, жүрөгүмдү эзип бүттүм го. Сүйөмүн деп күндө барам, сүйгөрөм күндө чалам, өзүңдү эле сезип жүрдүм го. Эй, сүйөмүн деп күндө барам, сүйгөрөм күндө чалам, өзүңдү эле сезип жүрдүм го. 20дан жаңы аштым, үйлөнүүгө мен да шаштым, башка нерсе көзгө көрүнбөй. Байкатпастан барамын го, басып алып качамын го, башкасына карабаймын го. Эй, байкатпастан барамын го, басып алып качамын го, башкасына карабаймын го. Сени көрдүм, мен да өлдүм, сендей мен эч көрбөдүм, сүйүп калдым сени бай бай бай. Көрбөй жүргөн экенмин го, көрбөгөндөр көп экен го, көрсөтпөстөн сени баккан го. Hey, көрбөй жүргөн экенмин го, көрбөгөндөр көп экен го, көрсөтпөстөн сени баккан го. Шараптанбы, арактанбы, шайтан айдап баратканбы, мас болууга күндө шаш элек. Эй, шараптанбы, арактанбы, шайтан айдап баратканбы, мас болууга күндө шаш элек. Ай, рахмат.